баштайбыз. Алхамдулиллахи Rabbil alamin ва лакыбату лил муттақин. Салату ала. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу şu биз менен байланышта болгон биродарлар, ислам динине кызыгып жүргөндөр бүгүн капырлык жөнүндө сүйлөшөлү. Биз үчүн өтө жакпаган тема, бирок бул мындай да, бир тенденция бар, арабча такфир деп коет, капырга чыгаруу. Бүгүнкү күндө мусулмандар ушул нерсе менен аябай алектенип кеттик. Өзгөчө мусулмандар. Бири-бирибизди кафырга чыгармай нерсеге өтө кызыгып кеттик да. Кудай сактасын, бул өтө оор нерсе. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Эгерде эки мусулман бирин-бири кафыр деген болсо, сөзсүз экөөнүн бирөө кафыр деди. Муну түшүнгөн адамга бул общем өтө оор чечим, өтө оор өкүм да. Кудай сактасын, ошон үчүн бирөөнү биз кафыр дей албайбыз. Бирок ошол эле учурда ар бир мусулманга биз эскертишибиз керек, кафыр деген ким? Кафыр деген ким? Эмнеге десе, караңыздар, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды эмне үчүн биз сүйөбүз? Эмне үчүн биз ал затты устаз дейбиз, мугалим дейбиз, а? Биз айтабыз аны пайгамбарлардын төрөсү дейбиз. Эмне үчүн десе, ал зат бардык нерсени Аллах субханаху ва таала айтат. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бардык нерсени өз алдынча кылбайт, бизден илхам менен кылат деди. Кээ бир нерселерди аяттын негизинде, кээ бир нерселерди бардык нерсе Аллах субханаху ва тааланын түздөн түз кийлигишүүсү менен болуп турат. Бирок бул жерде бир нерсе бар. Менин жеке оюмда, мен кээ бир ушу устаздардан укканыма караганда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көп нерселерди өз алдынча чечим алган. Өзүнчө турмушка чечим берген. Бирок бул чечим берүүдө Аллах субханаху ва таалага таянып бергендиктен, катасы болсо Аллах таала оңдоп турган, туурасы болсо Аллах таала мындай бир кандай десем, ошо күзөтүп турган үчүн биз муну пайгамбарыбыз өз алдынча эч нерсе алган эмес деп атат да. Мен ушун мисалы үчүн 2 жашар балаңыз же 5 жашар балаңызга бир ишти айтсаңыз, же бир муктаждык пайда болсо, бир сыноо пайда болсо, ал балаңыз өз алдынча чечим кабыл кылып, ишти амалга аткарып кылып аткан болсо, андан ары да карап, ата кылып аткан болсо оңдоп коет. Бирок бардык эле нерсени муну кыл, муну мындай кыл деп көрсөтө бербейсиз. Анткени сиз анын акылын урмат кыласыз. Акылын урмат кыласыз, ошо 2 жашар, 5 жашар баланын да акылын сыйлайсыз, өзү акылы менен ушуну кылсын деп байкап турасыз. Ал өзүнүн акылы менен ошону кылат, туура эмес кылса оңдойсуз, туура кылса мактайсыз, кээде белгилейсиз, кээде ыраазы болосуз. Мен ойлойм, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда турмушка берген чечимдерин Аллах субханаху ва таала ушундай күзөткөн көпчүлүгүн. Каталарын оңдогон, туураларын мактаган, кээ бирлерини түздөн түз көрсөткөн, муну мындай кыл деп. Нерседе мен айтып, мына ушул биздин капырлык деген маселеге ушунун түздөн тиешеси бар. Эмнеге десе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бекеринен айтпайт мына формуланы. Эгерде эки мусулман бирин-бири кафыр деген болсо, алардын экөөсүнүн бирөө сөзсүз кафыр деди. Бул нерсе эмнеге бизди түртүп атат десе, биз бирибизге бирибиз кафыр экенибизди айтышка биздин укугубуз жок экен. Бирок кафырдын сүрөтүн сүрөттөп бериш бизге милдет. Кафыр деген ким? Мына Куранда биринчи эле ошо бетин ачканда Бакара сүрөсүндө айтып атат: Бисмиллахир рахманир рахим, алиф лам мим. Бул китеп Кудайдан коркуп кимдер булар Кудайдан корккондор десе, мына ушулар кимдер Кудайдан корккондор? Кафыр эместер кимдер десе, алар намазын окугандар, биз ырыскы кылып берген нерседен бөлүшкөндөр, кайыпка ишенгендер деп атат. Жана алар ийгиликке жетүүчүлөр. Караңыздар, намазын окугандар, биз ырыскы кылып берген нерседен бөлүшкөндөр, кайыпка ишенгендер. Мен намаз окубайм, мен эмне кафырмынбы дейт. Мен каяктан билейин? Мен билбейм аны. Мен билсем де айтканга укугум жок. Паланчы, сен намаз окубайсыңбы? Кафырсың деп айтканга мен укугум жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Эгер экөө бирин-бири кафыр десе, экөөнүн бири кафыр дейт. Мен болуп калыштан корком. Мен билбейм. Тууган, Куранда ачып көр. Мына формула турат. Көп жерде айтат. Кудайга ишенгендер жана салых амалдарды кылгандар. Уламалар айтат, салых амалдарды кылгандар
Ошо өзүнүн Кудай Таалам берген буйрукка моюн сунгандар. То есть намазын окугандар. Демек, имандын белгиси намаз болот. Дагы бир хадисте келет ушундай нерсе. Бейиштин ачкычы намаз дейт. Дарвазасы, бейиштин дарвазасы атенең деген хадис бар. Каласаң бирин жаап кой, бирин каласаң ачып кой, каласаң жаап кой. Бейишиңдин дарвазасы атенең дейт. Бирок ачкычы намаз, башка ачкыч жок. Мен жаннатка кирбейм дейт. Мен каяктан билейм? Мен өзүмдү да билбейм. Киремби, кирбейм. Бирок үмүт кылам. Аллах Таала үмүт кыл деди. Үмүт кылып эле, мен жаннатка киремин, үмүт кылдым деп калыш туура эмес экен. Мен ошон үчүн намаз окуйм, ибадат кылам, 24 саатымды Аллах Субханаху Таала буйргандай, пайгамбар көрсөткөндөй жашайм. Себеби менин үмүтүм реалдуу бир менин амалыма негизделиш керек. Жөн эле азыр отуруп алып мен космонавт болом дей берсем болуп калбайм. Ага мен умтулушум керек. Мына ошондой бейишке чыгам десең эле чыгып калбайсың, ага умтулушуң керек. Эми ошо кафыр менен момундун ортосун ажыратууда биз Куранды жана хадистерди колдонсок ушундай формулалар келип атат. Кафыр деген сөз караңыздар, мына жерде дагы бир биз көңүл бура турган нерсе бар. Кафыр деген сөз сөзмө-сөз которгондо жашыруучу болот экен. Мунугу саясий маселе келет, карап туруңдар. Чындыкты жашыруучу. Орусча айтканда, тот, который облекает истину ложью. Акыйкатты жалган менен жабуучу. Дихан араб тилинде да мен укканым бар, кафир деп айтылат, себеби алар данды жер менен жабат дейт. Мындагы жаап кеткен үчүн ошону сөздүк маанисинде жашыруучу. Жашыруучу Аллах Субханаху Тааланын дининде бул кафир өтө биз жиркине турган персона, бул акыйкатты жапкан киши экен. Бүгүнкү күндө эми ойлонойлу, биз намаз окуганыбызга карабай туруп, ибадат кылганыбызга карабай туруп, 92 жолу ажыга барып келгенибизге карабай туруп, эгер биз акыйкатты жашырып аткан болсок, кимбиз? Эгер биз акыйкатты алдап аткан болсок, кимбиз? Мен кафирмын, муну кара, муну мазолумму дейиши мүмкүн. Мен билбейм. Хаккаттан билбейм. Аллах Субханаху Тааладан сурап көрсүн. Мына ошол нерсени айтайын дедим. Бүгүн бирибиз керек болсо өтө чоң жамааттарды кафырга чыгарып бергенибиз бар. Керек болсо кичине эле биз ойлонгондой ойлонбой койсо, же болбосо анын оюн биз түшүнбөй калсак эле кафырга чыгарып бергенибиз бар. Мына ушул нерселерге этият болойлу. Чыныгы кафыр бул чындыкты жашыруучу. Чындыкты жашыруучу. Аллах Таала аларды бөлүп салды. Айткин аларга да, силердин диниңер өзүңөргө, менин диним өзүмө деп атат. Намаз окуп калыш менен эле мусулман болуп калышыбыз мүмкүн десе мүмкүн. Биз ошентип эсептешке мажбурбуз. Пайгамбарыбыз айтты. Мусулман менен мусулмандын ортосунда милдеттери бар деди. Шүкүр туруп алхамдулилlah десе ярхамукалла дейсин. Конокко чакырса барасың. Ассаламу алейкум десе алейкум ассалам деп алиге аласың. Өлүп калса жаназасына турасың. Бул милдеттерибиз. Аны мусулман эмеспиз, мусулман эмессиң деп айта албайбыз. Айткан укугубуз да жок. Пайгамбарыбыз тыюу салды, мусулман эмесмин деп айтпайбыз. Магарам өзү мен мусулман эмесмин десе эле биз айтпайбыз. Биз мен исламды жаман көрөм дегендерге жаназа окуп узатып атабыз. Майли Аллах Таала биз мойнубуздан алып коелу эле, Аллах Таала өзү билүүчү деп. Чындыгында Аллах Таала өзү билүүчү. Мына ушул мен мусулманмын деп, бирок алиги кылып аткан иштерин динге салыштырып караса, мына жашоодо бир шанс бар али оңдоп кетишке. Оңдоп кетишке шанс бар. Кудай сактасын кафыр болуп калыштан. Чыныгы кафыр Аллах Таала Куранда сыпаттады. Кайыпка ишенгендер, намазды тургузгандар, биз рызкы кылып бергенден бөлүшкөндөр. Иман келтиргендер, жана ага жараша амал кылгандар. Жана мына ушундай. Кафырлар ким десе, мына ушуларды кылбагандар.